Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bir tuanlar Al-Ajurrumiya kitabını okunulantabыз. Ibn Ajurrum rahimahullah өткөн сабакта бизге калам тууралуу жана араб тилиндеги сөздөрдүн бөлүктөрү тууралуу сөз кылды. Араб тилиндеги сөздөр 3 түргө бөлүнөт. Al-ism, al-fi'l, al-harf болуп. Исим деген вакытка байланбаган ар бир сөз. Өзүндө маани бар, вакытка байланбаган бардык сөздөр исим болот. Өзүндө маани бар, бирок 3 вакыттын бирине байланган сөздөр фейл болот. Өткөн чак, учур чак, келер чакка байланган өзүндө мааниси бар сөздөр фейл болот. Мисалы, кылды, кылып жатат, кылат, кыл. Харф деген бул өзүндө кандайдыр бир маани бар. Ошол маани өзүнөн кийинки сөздө ачыкка чыгат. Ошол маани өзүнөн кийинки сөздө ошол маани ачыкка чыгат. Ушундай түрдөгү сөздөр харф түрүнө кирет. Ибн Ажуррум рахимахуллах бүгүнкү сабакта эми ушул араб тилиндеги сөздөр 3 түргө бөлүнөт деп айткан соң, ушул 3 түрдү бири-биринен айырмалап тааныш үчүн белгилерин айтат. Мисалы, ысымдын белгилерин билип алсак, фейл менен харфтан айырмалайбыз. Фейлдин белгилерин билсек, ысым менен харфтан айырмалайбыз. Мына ушундай 3 түрдүн белгилерин айтат. Тугандар, бүгүнкү сабакта биз аламатул исм, ысымдын белгилерин алабыз. Жана ошондой эле бул сабакта харф жарлар келет. Ошо харф жарлардын маанилерин мен дептерге жазып койгом, кээ бир маанилерин. Ошолорду иншаллах биргеликте окуйбуз. Бисмилlah. Аламатул исми, ысымдын белгилери. Бул фейл эмес экен, бул харф эмес экен, бул ысым экен деп тааныш үчүн кээ бир белгилер бар. Ошол белгилерин азыр айтат. Ысым белгилери колел мусаннифу фал исму ю'раф. Автор рахимахуллах айтты, фал исму ю'раф. Ысым танылат. Бил хофти. Хофт менен танылат. Ал хофт же болбосо ал жар экөө бир. Ысым некен? Жар менен танылат. Бил хофти. Хофт деген бул и'раптун бир түрү. И'раптун бир түрү. Хофттун 3 белгиси бар тугандар. Эң чоң негизги белгиси касра. Кайсыл сөздө касраны көрсөк, эң акыры, кайсы сөздүн эң акыркы харакаты касра болсо тугандар, демек ал не болот экен? Ойлонбой туруп айтабыз, ал исим болот. Себеби ада хофт деген белгиси табылат. Экинчи белгиси ат-танвин, ват-танвин. Кайсыл сөздө танвин турса тугандар, ал ысым түрүнө кирет сөздөрдүн. Себеби танвин да ысым белгилеринен. Үчүнчү белгиси ва духулил алифи вал лам. Алиф ламдын кирүүсү. Алиф ламдын кирүүсү. Кайсыл сөздүн башына алиф лам кирсе, демек ал дагы ойлонбой туруп айтабыз, ысым болот. Төртүнчү белгиси ва хуруфил хофди. Харф жарлардын кирүүсү. Харф жарлар кайсы сөзгө кирсе, ал сөз ысым болот. Бул мин ила харф жарлардан кийинки келген сөзсүз ысым болот тугандар. Себеби бул харф жарлар ысымдан башка нерсеге кирбейт. Фейл харфтарга кирбейт. Ошон үчүн булар ысымдын белгилеринен. Харф алар дейт, харф жарлар вахия алар мин ва ила ва ан ва ала ва фи ва рубба вал ба вал каф вал лам ва хуруфул қасам. Қасам тамгалары да харф жарлардан. Қасам тамгалардагы харфу жарлардан. Касам тамгалары канча экен? Вахия алар ал-вау, вал-ба, ват-та. Бул 3 тамга касам тамгалардан, булар дагы харфу жарлардан. Автордун бөлүп айткан себеби бул үчөө касам ичүүгө байланыштуу, ошондуктан бөлүп айтты, болбосо баары бир харфу жарлар бардыгы. Аш-шарх бул жерден баштап түшүндүрмө кетти. Аш-шарх ламма фарагал мусаннифу мин зикри аксамил калам. Качан автор сүйлөмдүн бөлүкчөлөрүн айтуудан бошогон соң, шараа фи баяни аламати кулли кисмин. Ар бир бөлүктүн 3 бөлүккө бөлүнөт деп айтып турабы, ысым, фейл, харф деп. Ошодон бошогон соң дейт, ар бир бөлүктүн белгилерин баяндоону баштады дейт. Ар бир бөлүктүн белгилерин баяндоону баштады. Бири-биринен ажыратып таанышыбыз үчүн. Фабада бил исми. Ысымдан баштады.
Ва закара лаху арбаа аламатин. Жана ага 4 белгини айтты дейт. Ысымга 4 белгини айтып кетти. Иза важатта вахидатан минха фи калима. Эгер ошо 4 белгинин бирөөсүн бир сөздөн көрүп калсаң, ау раайта аннаха тaqbaluha, же анын сөздө ошол сөздө жок болсо деле бирок кабыл алат экенин билип калсаң, анда арафта аннаха исм, демек сен билдиң ал ысым экенин дейт. Ысым экенин билдиң. Туугандар, кабыл алышы сөзсүз болушу шарт эмес. Эгер жок болсо биз өзүбүз киргизип көрөбүз. Танвин жок болсо танвин киргизип көрөбүз. Алиф лам жок болсо алиф лам киргизип көрөбүз. Харфу жар жок болсо харфу жар киргизип көрөбүз. Эгер кирсе ысым болот. Түшүндүңүздөрбү? Ихдаха дейт. Ошо 4 белгинин эң биринчиси аль-хофду. Хофт дейт. Ва хува ибаратун анил касрати лати юхдисуха ал-амил. Хофт деген бул жумушчу пайда кылган касра дейт. Жумушчу пайда кылган касра. Туугандар, жумушчу пайда кылган касра деп айткан сөзүнүн мааниси кээде касра болуп калышы мүмкүн фейлдерде элечи. Фейлдерде эле, бирок ал жумушчу пайда кылган касра болбойт. Жумушчу деген мисалы харфу жарлар сыяктуу. Мисалы харфу жарлар жумушчу, ушул кирип, анан ушул касраны жаратат харфу жарлар. Мисалы фейлдер кээде касра болуп калышы мүмкүн эки сүкүн жолуккандыгы үчүн. Мисалы Марьяму катабатил важиба десек, Марьяму катабат аль-важиба десек, берде катабат дегенде сүкүн турабы? Бирок андан кийин келген алиф лам аль-важибдеги лам сүкүндү. Ламга өтүп кетишибиз керек. Эки сүкүн жолуп калды. Катабаттын таасы менен аль-важибдин ламы. Биринчи сүкүнгө харакат беребиз касра кылып. Марьяму катабатил важиба. Бул жерде фейл касра болуп калды. Бул жумушчу пайда кылган жок. Бул эки сүкүн жолуккандыгы үчүн биринчисин сөз харакат беребиз. Бул араб тилинде негизги эреже. Эки сүкүндү окуш мүмкүн эмес араб тилинде. Ошондуктан биринчисине харакат беребиз. Ал башка, туугандар. Бул жердеги юхдисугал амил деп айткан сөз ошол. Жумушчу пайда кылган касра болуш керек. Жөнөкөй эле касра эмес. Нахву бисмиллахир рахманир рахим. Бисмиллахир рахманир рахим аяты сыяктуу дейт. Факуллун мин исми валлахи вар рахмани вар рахим асма. Мына ушулардын ар бири 4 сөз тең асма дейт. Булардын бардыгы ысымдар. Булардын бардыгы ысымдар ли вujudil kasrati fi akhiriha. Алардын аяктарында касра болгондугу үчүн. Исмиде мына касра турат. Лафзул жалалда касра турат. Ар-Рахманда касра турат, Ар-Рахимде касра турат. Демек, булардын бардыгын би жаратты. Би жумушчу жаратып атат, касра кылып атат. Демек, булардын бардыгы сөздөрдүн ысым түрүнө кирет. Ас-санияту экинчиси ат-танвин. Кайсы сөздө танвини көрүп калсак, ойлонбой айтабыз, ал ысым болот. Ва хуа ибаратун ан домматайни ау фатхатайни ау касратайн. Танвин деген бул эки домма же эки фатха же эки касра дейт. Эки домма, эки фатха, эки касра коюу менен ошол танвин болот атат. Нахву каулихи таала, Аллах субханаху тааланын бул сөзү сыяктуу. Уджухун яума изин хошиатун عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية فكل من дейт. Ушулардын ар бири дейт. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة نارا حامية عين آنية. Мына ушул сөздөрдүн бардыгы асма, ысымдар дейт. Ли وجود التنوين في آخرها. Бардыгынын аяктарында танвин болгондугу үчүн бул дагы сөздүн ысым түрүнө кирет. Фейл эмес, харф эмес, туугандар. Булар ысым. Эмнеге? Себеби танвиндер бар буда. Үчүнчү белгиси ас-салис духулул алиф вал лам. Алиф ламдын кирүүсү. Кайсыл сөздүн башына алиф лам кирсе, ал ысым болот. Ва юаббару анхума би ал. Кээде ал деп деле айтылат дейт. Ал деп деле айтылат дейт. Мисалы, кээ бирлер алиф вал лам деп айтат, кээ бирлер ал деп деле айтып коет мындай кылып. Туурасы бирок туугандар, ал деп айткан бул кашанын ичиндеги туура. Себеби эки тамга же андан көп тамгалардан турган харфтар, алар сүрөтү менен айтылат, аты менен эмес. Мисалы, каф харфу жар турабы, каф окшоштук үчүн колдонулат. Аны биз к деп айтпайбыз да, ал каф деп айтабыз. Эгер бир тамга болсо, аны алфавиттеги аты менен айтабыз харфтарды. Эгер харфтар эки же андан көп тамгадан куралган болсо, анда аны
сүрөтү менен айтабыз ал деп. Мисалы мин деген харфу жарды деле ал мим ва нун деп айтпайбыз да. Туурабы? Себеби ал экиден куралып атат. Мин деп көрүнүшү менен айтабыз. Бул деле ошондой. Эки тамгадан куралды ал деп айтканыбыз туурараак. Валлаху а'лам. Наху каулихи та'ала, Аллах субхана тааланын бул сөзү сыяктуу. Ар-Рахману алал арши става. Фа куллун мин ар-Рахман вал арш. Мына ар-Рахман ал-арш эки сөзү исмани дейт. Бул эки ысым. Ли духули ал алейхима. Ал экөөнө алифлам киргендиги үчүн. Ар-Рахман алифлам кирди, ал-арш алифлам кирди. Демек бул Рахман, арш эки сөз ысым түрүнө кирди сөздөрдүн. Төртүнчү белгисичи. Ар-Раби'ату хуруфул хафт. Харфу жарлар. Хуруфул хафт же болбосо хуруфул жар. Ал-хафт, ал-жар эки сөз окшош туугандар. Эки бир эле. Кээ бир алымдар ал-хафт иштетет, кээ бир алымдар ал-жар деп айтышат. Максаты бир эле. Хуруфул жар, хуруфул хафт ва хия алар мин ва иля ва ан ва ала ва фи ва рубба вал ба вал каф вал лам. فهذه الحروف خاصة بالأسماء. Мына бул ысым харфтар дейт. Мына бул харфтар ысымдарга гана таандык. Ысымдарга гана таандык. Фейл харфтарга кирбейт. Фала тадхулу илля алейха. Бир гана ысымдарга кирет дейт. Андан башкасына кирбейт. Наху каулин наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыздын бул хадиси сыяктуу. Такуффу шаррака анин наси фа иннаха садакатун минка аля нафсика. Аля нафсика тиги бетинде келет. Бул жерде туугандар аннас сөзү ысым. Неге? Себеби харфу жар кирип атат ан. Жана минка деген сөздөгү аль-каф домир муттасил улашкан домир аль-каф бул да ысым. Домирлердин баары ысым туугандар. Себеби ага дагы харфу жар кирип атат. Харфу жар кирип атат. Аллаху алам. Факуллун минан нас, аннас жана ва домир фи минка. Минка деген сөздөгү домир дагы каф домири. Жана нафси сөзү дагы асма дейт. Булардын баардыгы ысым. Аннас жана минка дагы каф домири жана нафси сөзү асма ысымдар дейт. Ли духули хуруфил хафт алейха. Аларга харфу жардын киргендиги үчүн. Нафси сөзү дагы ысым туугандар. Себеби буга да харфу жар кирген, аля нафсика деп. Аля киргендиги үчүн нафс сөзү дагы не болду? Ысым болду. Ва мин хуруфил хафди ахруфил qasam. Хуруф qasамдар дагы, qasam харфтар дагы харфу жарлардан дейт. Ли кауниха тажуррул исма ба'даха. Өзүнөн кийинки сөздү жар кылгандыгы үчүн харф qasam тамгалары, алар деле харфу жарлардан дейт. Ва хия саласату ахруф. Qasam тамгалары 3. Ал-вау, вал-ба, ват-та. Иншалла манилерин азыр дептерден сиздерге көргөзөм туугандар. Qasam тамгалары 3 экен, ал-вау, вал-ба, ват-та. Ва суммият ахруфа qasam. Булар qasam тамгалары деп аталып калган. Ли аннаха тадхулу алал муqsami бихи. Себеби алар qasam ичилген нерсеге кирет. Не менен qasam ичсек, ошого кирет бул ысымдар. Ошон үчүн qasam тамгалары деп аталып калган. Вала якуну илля исман. Илля исман. Демек булардын кийинкилери да сөзсүз ысым болот дейт. Qasam тамгалары. Туугандар, qasam тамгалар харфу жарлардан эле, өкүмү бир, бардыгы бир өкүмдөрү. Демек qasam тамгаларынан кийин дагы ысым гана болот деп атат да. Наху валлахи ва таллахи ва биллах. Мисалы дейт. Аллахка ант, Аллахка ант, Аллахка ант сыяктуу. Же Аллахка qasam, Аллахка qasam, Аллахка qasam. Ва хасилу ма закараху мин аламатил исми арбаун. Арбаун. Бул жерде шархтоочу дагы бизге натыйжа, сабак натыйжасын чыгарып берип атат. Белгилердин натыйжасы дейт. Биз үйрөнгөн белгилердин болор жери натыйжасы мына бул нерсе деп бизге көргөзүп атат. Иснатани талхақанил исма фи ахирихи. Биз үйрөнгөн 4 белгинин экөөсү дейт. Алардын экөөсү ысымдын аягына жабышат. Вахума ал-хафт ва танвин. Алар касра менен танвин. Касра менен танвин
ысымдын аягынан көрүп билебиз, сөздүн аягынан. Васнатани тадхулани алейхи фи аввалихи. Ал эми төрттүн калган эки белгиси тадхулани алейхи фи аввалихи. Ысымдын башына кирет. Ысым башына. Сөздүн башынан эки белгисин көрөбүз. Эки белгиси аягынан көрсөк болот деп атат да. Вахума ал ва хуруфул хафт. Сөздүн башында келген экөө дейт, алар алиф лам жана харфу жарлар. Мына ушул төрт белги туугандар. Төрт белгини кайсыл сөздөн көрсөк, ойлонбой туруп айтсак болот, ал ысым болот деп. Кийинки бетте көнүгүүлөр бар. Көнүгүүлөр туугандар. Өзүңүздөр жазыңыздар, мен мурда жазып койгон буларды. Биринчи көнүгүү иқра ил аятал атия, келерки аятты оку. Сумма стахрич минха ал асма. Андан кийин ошол аятта сөздөрдү, ошол аятта келген ысымдарды чыгар дейт. Ма баянил аламати лати урифат биха. Кайсыл белги менен таанылса ошол ысым экендиги. Ошону бул жак белгилер деген жерине жазасыздар. Экинчи көнүгүү хати саб'ата амсила мин индика алал исм. Ысымга өз алдыңан дейт. Өз алдыңан, өзүң оюңан чыгарып 7 ысым жаз дейт. 7 ысым жаз дейт. Аллаху алам. Азыр болсо туугандар, дептерден харфу жарлардын маанилерин окуйбуз. Маани хуруфил жар. Харфу жарлардын маанилери. Биринчи харф мин. Ажрумия китебиндеги тартип боюнча кетебиз. Биринчи харф мин. Миндин маанилери, биринчи мааниси ат-таб'ид. Ат-таб'ид кебир деген маани. Кебир деген мааниси бар миндин. Мисалы qara'tu минал китаби. Китептен окудум. Миндин мааниси берде бa'д деген маани да. Qara'tu ba'dal китаби. Китептин кебирин окудум деген маани. Бардыгын эмес. Ушундай кебир деген мааниси бар. Мисалы акалту минат таами. Тамактан жедим. Бардыгын жеген жокпуз, анын кебирин жедик. Экинчи мааниси ибтидаул гоя. Максаттын башталуусу. Мына ушул эң чоң мааниси. Мин харфынын эң чоң мааниси ибтидаул гоя туугандар, эң көп кездешкен мааниси. Мен биринчиге жазам деп экинчиге жазып отурдум да. Мисалы максаттын башталуусу. Ал максат убакыт болсун же орун болсун. Эки түрлүү болот. Мисалы орунга мисал, жайга мисал захабту минал байти илал масжиди. Мечиттен, үйдөн мечитке бардым. Демек баруунун башталуусу үйдө. Баруунун башталуусу үйдө. Мисалы ал эми убакытка байланганы нимту миназ зухри илал асри. Нимту уктадым миназ зухри пешимден илал асри, асырга чейин. Демек максаттын башталышы туугандар, берде уктоо максат болот. Уктоонун башталуусу каерде экен? Миназ зухри, пешимден. Демек максаттын башталуусуна колдонобуз минди. Бул эң чоң мааниси. Кийинки мааниси ас-сабабия. Себеп мааниси бар минде. Мисалы себеп же үчүн деген деп которсок болот эми. Бир гана сөз болот деп айта албайбыз да туугандар. Бир тилден бир тилге сөздү которгондо болду ушундай гана болот деп айткан ката. Биз маанисин гана которобуз. Будан башка да сөздөр болушу мүмкүн. Ла аро ат-тариqa миназ-залам. Ла аро ат-тариqa, жолду көрбөй жатам. Миназ-залам, караңгылыктан. Караңгылыктан. Берде дан мүчөсү, бирок маанисине себеп мааниси. Караңгылык себептен жолду көрбөй атам деген маани. Кебир караңгылыктан деген андай маани эмес. Же караңгылыктын башталышынан деген да маани жок берде. Берде себеп мааниси. Кийинки маани баянул джинс. Жынысын же түрүн баяндоо. Мисалы аль-бабу минал хошаб. Эшик жыгачтан. Жыгач жынысынан, жыгач түрүнөн. Аль-усфуру минат туюри. Таранчы канаттуулардан, канаттуулар жынысынан. Жана башка. Кийинки мааниси аль-бадал мааниси да бар минде. Аль-бадал, ордуна деген маани. Арадитум бил хаяти дуния.
Бул аят Куранда келет. Ародитум, разы болдуңарбы, бил хаяти дуния, дүйнө жашоосуна разы болдуңарбы, минал ахирати, акыреттин ордуна. Акыреттен деп которбойбуз да, бу жерде бадал мааниси, акыреттин ордуна бул дүйнөгө разы болдуңарбы. Wallahu a'lam. Keyingi harf ila harfi tuğanlar. Ila. Ila eң çoğun manisi intihaul goya. Maksаттын бүтүүсү. Min эле максаттын башталышы, бул ила максаттын бүтүүсү. Ошол эле мисалдар. Zahabtu minal bayti ilal masjidi. Үйдөн мечитке бардым. Баруунун башталуусу үйдө, бүтүүсү мечитте. Бул жайга байланышкан мисал. Убакытка байланышкан мисалы нимту минал ишаи илал фажри. Куптандан багымдатка чейин уктадым. Уктоонун башталуусу куптанда, бүтүүсү багымдатта. Жана башка өтө көптөгөн сүйлөмдөргө колдонсоңуздар болот туугандар. Бул мисал гана. Кийинки мааниси ал мусахаба. Иланын мусахаба maa деген мааниде келет ила кейде. Менен кошуу, биргеликте деген мааниде. Аллах субхана тааля Куранда жетимдердин акысын жебөдөн кайтарып айтат: "Вала таакулу амвалахум", алардын байлыктарын жебегиле, ила амваликум, өз байлыгыңарга кошуп жебегиле дейт. Өз байлыгыңар менен биргеликте, өз байлыгыңар менен жебегиле алардын байлыктарын. Бу жерде иланын мааниси maa мааниси. Вала таакулу амвалахум maa амваликум деген маани. Түшүнүңүздөрбү? Кийинки харфу жар ан харфу жар. Бунун эң чоң мааниси ал-мужаваза. Ал-мужаваза. Алыстоо, калтыруу мааниси. Нерсени таштоо, калтыруу, алыстоо мааниси. Мисалы, ал-мужаваза деген сөздүн өзүнүн түзмөтүс мааниси туугандар ашуу деген сөз. Бир нерседен ашып кетсек, демек аны калтырып кетебиз, туурабы? Аркада. Ошо калтыруу мааниси ал-мужаваза. Рахалту анил балад. Өлкөдөн сапар кылдым, демек өлкөдөн алыстап, аны артта калтырып кеттик. Ибтаада Зайдун анил кусала. Зайд жалкоолордон алыстады. Жалкоолордун чөйрөсүнөн алыстап, аларды калтырып чыгып кетти сыртка. Ушундай маанилерде келет ан мааниси. Мүчөсү десе дан деп эле которулуп калат бизде. Бул маанисин айтып атам. Бима'на бa'da. Экинчиси бa'da деген мааниде да келет. Ан харфы. Мисалы кийин деген мааниде, андан соң деген мааниде, бa'da. Мисалы ан qaribin sausafir. Ан qaribin sausafir. Жакындан соң сапар кылам. Ba'da qaribin sausafir деген маани. Андын ушундай да мааниси бар. Дагы андын маанилеринин бири ас-сабабия мааниси. Себеп мааниси анда да бар туугандар. Мисалы аят, бул аят Худ алейхиссаламдын коомунун сөзү. Качан Худ алейхиссалам элине дават кылып, жалгыз Аллахка чакырган кезде эли мына ушул сөздү айткан Худ алейхиссаламдын коому. Вама нахну би тарики алихатина. Бул жерде маанын мааниси нафи мааниси, лайса деген маани. Вама нахну би тарики алихатина. Биз кудайларыбызды таштоочу эмеспиз. Ан каулика. Би сабаби каулика. Сенин сөзүң себептүү биз кудайларыбызды таштоочу эмеспиз. Түшүнүктүү? Ушундай себеп мааниси да бар. Кийинки мааниси ал-бадал. Ордуна деген маани бул анда да бар. Мисалы аддайтул амала, жумушту аткардым, ан садиқил марид. Оорулуу досумдун ордуна. Оорулуу досумдун ордуна жумушту аткардым. Кийинки харф ала. Ала харфы көптөгөн маанилери бар туугандар. Эң белгилүүлөрүн эскеребиз. Ал-исти'ла. Эң чоң мааниси. Аланын эң чоң мааниси ал-исти'ла. Бийиктөө, көтөрүлүү, өйдө деген маани, өйдөлүк деген маани. Ал-китабу алал мактаб. Китеп партанын үстүндө. Түшүнүктүбү? Партанын түйүндө эмес, анын өйдөсүндө турат, үстүндө. Өйдөлүк мааниси бар аланын. Кийинки мааниси ас-сабабия. Ас-сабабия. Себеп мааниси бул алада дагы бар. Ушкурил мухсина ала ихсанихи.
ушкурил мухсина, жакшылык кылуучу адамга рахмат айт, аля ихсанихи, жакшылыгы үчүн, жакшылыгы себептүү рахмат айт болот да. Аля деген берде себеп мааниси. Кийинки мааниси аль мусахаба, ма деген маани туугандар аляда дагы келет. Аляда дагы. Ва инна роббака, бул дагы аят. Ва инна роббака лазу магфиратин линнаси. Пайгамбарыбызга Аллах субхана айтат, сенин Роббиң адамдар үчүн өтө кечиримдүү, аля зулмихим, кылып жаткан зулумдары менен дагы, кылып жаткан зулумдары менен биргеликте дагы Аллах субхана тааля адамдар үчүн кечиримдүү деген. Түшүндүңүздөр, берде ма мааниси. Ма маанисинде да келет. Бул аяттагы максат туугандар зулум кыла берүү эмес, зулум кылууга берилген уруксат эмес, берде күнөө кылган адамга үмүт үзбөстөн, Аллахтын ырайымынан үмүт үзбөсүн деген маани, деген максат бул аятта. Аллах субхана тааlanын ырайымы кенен, кечирими. Күнөө кылып алган адам үмүт үзбөсүн деген максат. Зулум кыла беришке уруксат берүү эмес. Ал-идроб, кийинки мааниси ал-идроб. Ал-идроб, лакин деген мааниде келет. Лакин, бирок деген мааниде да келет. Аля харфы. Ан-науму жамилун, уйку сонун, уйку сонун. Аля анна талабал илми ажмал, бирок илим алуу андан да сонун деген мааниде. Бул мааниде дагы көп келет туугандар. Өтө көп эмес, бир топ эле кездешет. Бир топ эле кездешет мындай маанида. Кийинки харф фи харфы. Эң чоң мааниси аз-зарфия, ичинде деген маани. Ал орундун ичинде болсун же убакыттын ичинде болсун. Орунга мисал ал-китабу фил хакибати, китеп сумканын ичинде. Убакытка байланганы саналтаки фи яумил жумаа, жума күнү жолугабыз, жума күнүнүн ичинде жолугабыз. Берде фи жума күнүнүн ичинде, 24 саат жума күнү 24 саат ошонун ичинде жолугабыз болот. Сабабия мааниси фиде дагы бар. Сабабия мааниси. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Уззибат имраатун, уззибат имраатун фи хирратин." Бир аял азапталды дейт, фи хирратин, мышык себептүү. Мышык себебинен бир аял азапталды дейт. Хабасатха хатта матат жуан. Ачкалыктан өлгөнгө чейин аны капаска салып койду. Фадахалат фиха нар, мына ошол мышык себептүү фиха дахалат аннар, тозокко кирди. Бул жердеги бул фиилердин мааниси туугандар бисабаби деген маани, себеп мааниси. Фиилердин фи харфынын маанилеринин бири ал-исти'ла. Аланын маанисинде да келет кээде. Исти'ла, аля харфы жар маанисинде. Аятта Аллах субхана тааля айтат, Фираундун сөзүн бизге эскерет Аллах субхана тааля Куранда. Валя усоллибаннакум фи жузу'ин нахл. Бул Фираундун сөзү. Качан сыйкырчылар Муса алейхиссаламдын мужизасын көрүп ыйман келтирген кезде Фираун ачууланып сыйкырчыларга айткан: "Валя усоллибаннакум фи жузу'ин нахл." Валя усоллибаннакум, мен силерди асамын фи жузу'ин нахли, курма дарактарына. Силерди курма дарактарына асам деген. Берде курма дарактарына фи мааниси, берде аля мааниси. Себеби курма дарагынын ичине аспайт да. Курма дарак асылган нерсе сөзсүз өйдө болот. Курма дарактардын үстүнө асам деген маани. Түшүнүңүздөрбү? Кээде ушундай маани келип калат туугандар. Бул көп келбейт. Кээде келет. Кийинки мааниси ал-муқаяса, салыштыруу мааниде келет фи. Мисалы, фама матаул хаяти дунья фил ахирати илля қалил. Берде мааниси лайса. Фама матаул хаяти дунья, дүйнө жашоосу, фама матаул хаяти дунья, дүйнө жыргалчылыктары дейт, фил ахирати, акыретке салыштырмалуу. Акыретке салыштырмалуу илля қалил, аз гана нерсе. Дүйнө жашоосу, дүйнө жыргалчылыктары акыретке салыштырмалуу өтө аз гана нерсе дейт. Кийинки мисал, илмун наси, адамдардын илими фи илмиллахи, Аллахтын илимине салыштырмалуу. Адамдардын илими Аллахтын илимине салыштырмалуу.
Кануктотин фил бахри. Океандагы бир чекитке окшош дейт. Wallahu a'lam. Keyingi harf rubba harfi. Rubba. Rubba iki mani üçün kelет. Rubba iki mani üçün kelет. At-taqlil, at-taksir. Azaytуу, көбөйтүү үчүн. Мисалы, rubba rijali, туугандар, бул rubba harfı jar болуш үчүн, өзүнөн кийинки ысымды жар кылыш үчүн эки шарт керек. Биринчи шарты, өзүнөн кийин келген ысым накир болуш керек, белгисиз болуш керек. Белгисиз, алиф ламы жок. Жана экинчи шарты, ал маусуф, сыпатталган ысым болуш керек. Жөн эле rijалин деп койбостон, кандай кишилер? Дуафа, алсыз кишилер. Кандай окуучулар? Муштахидин, аракетчил окуучулар. Мына ушундай сыпатталган жана белгисиз эки шартта болуш керек. Ошондо рубба жар кылат. Рубба rijалин, азайтуу. Кебир деген. Азайтуу маанисин кебир деп которсок болот. Рубба rijалин дуафаа. Кебир алсыз кишилер ямутуна минал бард. Сууктан өлүшөт. Кебир алсыз кишилер сууктан өлүп калышат деген маани. Эми бул рубба берде туугандар азайтуу мааниси. Аны сүйлөмдү окуп туруп, сүйлөм маанисине жараша өзүбүз айтабыз, бул азайтуу, бул көбөйтүү мааниси экен деп. Берде бардык эле адамдар өлө бербейт да сууктан. Туурабы? Демек бердеги мааниси экен ат-тaqlil, азайтуу. Кээ бир кишилер, алсыз кишилер сууктан өлүшөт. А миндин мааниси не дейсиздер ошол жерде? Берде миндин мааниси туугандар ас-сабабия, себеп мааниси. Суук себептен өлүшөт. Экинчи мааниси ат-таксир, көбөйтүү. Буну дагы сүйлөмдүн ыргагына жараша түшүнөбүз. Көппү, азыбы. Рубба туллабин мучтахидин. Көптөгөн аракетчил окуучулар янжахун, ийгиликке жетишет. Туугандар аракет кылса, эгер көптөгөн окуучулар, аракет кылган окуучулар ийгиликке көбүнчө жетет да, же кээде жетеби? Көбүнчө жетет. Демек берде руббаны көптөгөн деп которобуз. Көптөгөн аракетчил окуучулар ийгиликке жетишет. Wallahu a'lam. Keyingi harf alba harfi. Alba, bunun көптөгөн маанилери бар туугандар. Эң көп мааниси бар ушул албаны көрдүм мен. Кээ бир белгилүүлөрүн азыр алып келем. Ал-исти'ана, эң чоң мааниси ал-исти'ана, жардам суроо мааниси. Жардам суроо мааниси. Мисалы, сафарту бис-сайярати. Унаа менен сапар кылдым. Унаанын жардамы менен сапар кылдым. Катапту бил қалам. Калем менен жаздым. Калем жардамы менен жаздым. Бул эң чоң мааниси. Экинчи мааниси ал-илсоқ. Жабыштыруу, тийгизүү мааниси. Мисалы, амсакту бил-лисси. Ууруну кармадым. Ууруну кармадым. Ууруну кармап алдым деген маани. Ууруну кармаганда туугандар анын кийимине же денесинен кандайдыр бир жеринен кармап калат, туурабы? Демек колу аны тийип атпайбы денесине жабышып, же кийимине. Демек ошол үчүн ба берди ал-илсоқ, тийүү мааниси. Масахту роси бияди. Масахту роси, башымды сыладым, башыма мас тарттым, бияди, колум менен. Демек колу анын башына не болот? Жабышып тийип атат. Мына ушундай мааниде да келет. Keyingi manisi as-sababiyya. Sebep manide de gelet. Ba harfi, al-ba harfi. Misalı, dakhala Abu Jahlin an-nara. Abu Jahl tozokko girdi bi kufrihi. Bi kufrihi. Dakhala Abu Jahlin an-nara bi kufrihi. Abu Jahl tozokko girdi bi kufrihi, kapırlığı menen. Бердеги маанisi капырлыгы себебинен тозокко кирди деген маани. Капырлыгы үчүн тозокко кирди. Najahат талибу бичтихадихи. Окуучу ийгиликке жетти аракети үчүн, аракети себебинен. Себеп маанисине келет. Az-зарфия маанисине келет. Фи сыяктуу эле, ичинде деген маани би алба харфында да келет. Жаласту бил масжиди. Туугандар, биз Жаласту бил масжиди. Туугандар, фил масжиди десек болот, бил масжиди десек болот. Экөө тең туура. Мечиттин ичинде отурдум. Бул деле ошол маани, фи маанисинде. Жай болсун же убакыт болсун. Сафарту бил лайли, түндө сапар кылдым. Түн ичинде сапар кылдым. Сапар кылуу бул түндүн ичинде болуп жатат. Кийинки мааниси ал-мусахаба. Ма деген мааниде бул да келет. Биргеликте, менен деген.
Мисалы би'тука аль фароса. Сага жылкыны саттым дейт. Би'тука сага саттым аль фароса жылкыны бисаржихи. Эри менен биргеликте саттым. Ма саржихи деген маани. Иштаройтул байта үйдү сатып алдым би асасихи. Эмереги менен биргеликте сатып алдым. Кийинки харф аль-каф харфы. Аль-каф харфынын эң чоң мааниси ат-ташбих, окшоштуруу мааниси. Окшотуу же болбосо Зайдун кал асади. Зайд арстан сымал. Марьяму кал комари. Марьям ай сымал. Ай сыяктуу, айдай калагандай которсок болот туугандар. Маанисин которобуз. Ас-сабабия мааниси да бар кафтын. Мисалы вазкуруху кама хадакум. Курандагы аят. Вазкуруху Аллахты аны эстегиле, бу жерде домир Аллахка кайтат. Вазкуруху Аллахты эстегиле, аны эстегиле кама хадакум. Силерге хидаят бергендиги үчүн. Силерди туура жолго салгандыгы себептүү аны эстегиле деген маани бул аятта. Силерди туура жолго салганы сыяктуу деген маани эмес да. Бу жерде кафтын мааниси үчүн себептүү деген маани. Кийинки андан кийин лам харфы туугандар. Ал-лам харфы. Ал-лам харфы бунун дагы эң чоң мааниси ал-милк. Эйлик кылуу мааниси. Мисалы ал-манзилу ли Мухаммадин. Үй Мухаммадтыкы. Мухаммадтын намында. Кааласа сатат, кааласа жашайт. Ас-сайяроту ли Зайдин. Уна Зайдтыкы. Зайдтын намында, кааласа айдайт, кааласа сатат. Ушунун намында, ушунун эйлигинде. Экинчи мааниси шибхул милк. Эйлик кылууга окшош болгон нерсе. Буну ал-ихтисос деп айтып жүрүшөт. Кээ жерлерде ал-ихтисос арналган деген мааниде. Эгер туугандар эйлик кылуучу эгер акылсыз болсо, анда мына шибхул мулк болот. Шибхул милк. Мисалы хазал бабу лил фасли. Бул эшик класстыкы. Ихтисос менен айтсак не? Класска арналган эшик. Бул эшик мечиттин же үйдүн эшиги эмес, бул эшик не? Класска арналган эшик деген маанинде. Хазихил малабис лил атфал. Бул кийимдер бөбөктөр үчүн. Бөбөктөргө арналган. Бул дагы шибхул милк же ихтисос деген маанисине кирет. Кийинки мааниси ас-сабабия. Себеп мааниси ламда дагы бар. Мисалы захабту илал масжиди. Мечитке бардым лис-салати. Намаз үчүн. Мечитке бардым намаз үчүн же намаз себептен. Андан кийин хуруфул касам. Туугандар, касам тамгаларда харфу жарлардан эч кандай айырмасы жок. Бул деле харфу жар болгону, бул касамга байланыштуу болгону үчүн автор муну бөлүп койгон үчүн. Ал-ваудун мисалы валлахи. Аллахка касам. Банын мисалы биллахи. Аллахка касам. Танын мисалы таллахи. Аллахка касам. Аллаху алям. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.